Бул жашоодо 3 нерсе бар. Өтө кымбат баалуу нерсе. Акыретте 3 нерсе бар. Биринчи, бул жашоодогу эң биринчи нерсе мындай үстүртөдөн айтып туруп анан токтолобуз. Эң ыйык нерсе бар жашоодо. Бир. Экинчиси, оор түйшүк бар. Үчүнчү, тирүүлүктүн жалганда дагы бейиш бар. Жашоодо эң ыйык нерсе бар экен, эң оор нерсе бар, табышмактуу. Анан жашоонун бейиши бар экен. Кандай нерселер булар? Биринчи, эң ыйык нерсе мына аталарыбыз жашоолуу. Апаларыбыздан Алла разы болсун, биз таазим кылабыз. Жашоодо эң ыйык нерсе бул жаштар биздер үчүн экен бул. Ата эненин батасы менен ыраазычылык эң ыйык нерсе экен. Эң адамдын ыйык тапкан, эң ыйык олжо, мурас, баалуу нерсеси ата эненин батасы, ата эненин ыраазычылыгы экен. Экинчи, мен кенен токтолоюн дедим эле, мынтип шаштырып калып ушуларды айтып кеттим. Экинчи, жашоодо эң оор түйшүк эмне десе, эң оор түйшүк балдардын тарбиясы экен. Биз бул жерден өзүбүздү тарбиялап, балдарыбызды тарбиялай тургандай, небере чеберелерибизди тарбиялай тургандай кетиш керек. Мына аталарыбыз турат, апаларыбыз турат. Ата-апаларыбыз жок дегенде, сиз ушул умрада 14 күндө кайтып барганда, эң биринчи сизден талап кылынган нерсе небере чебере балдарыңызга, туугандарыңызга тууралап, дурустап бата берүүнү үйрөнүп кетишиңиз керек. Сизден бата сураганда жаттамай же мурдагы эмес, чын жүрөктөн ыйманын, келечегин камтып алган дуа үйрөнүп кетиңиз. Буюрса мына келинчегим жазып берет, ага аракет кылабыз. Жүрөктөн ушундай сонун куюлушкан дуа бергенди үйрөнүп кетишиңиз керек. Демек, жашоодогу эң оор нерсе балдардын тарбиясы экен. Анткени эмнеге? Кыргызда макал бар да, билесиздер. Дартты жөн койсоңуз жайылат, аны даарыласаңыз айыгат дейт. Балдарыбыз азыр кыйшык болуп өсүп калып атат. Эмнеге? Биздин балдарыбызды бүгүнкү күндө батыштан же башкадан дин бузарлардын мультфильмдери тарбиялап коюп атат. Жалганбы? Жалган эмес. Мультфильм тарбиялап атат биздин балдарды. Мультфильмде мээрим көргөн балдардан эртең мээрим күтпөш керек. Биз мээрим бере албадык. Кудай Таала ата менен баланын ортосун магнит кылган экен. Жанагы химиянын элементтерин тапкан чоң аталарыбыз, агаларыбыз жакшы билет. Мектепте айтат го, тартылышуу күчүн, оордук күчүн ошол ажырашкан адам ойлоп тапкан да. Ажырашып кеткен, бирок ортодо балдар тартылуу күчү менен кайра келип атат да. Ата эне менен балдардын ортосундагы мамиле ошо магнит сыяктуу түшүндүрсөк болот экен да, жаңылышпайт экен. Тартылышуу күчү бар экен. Кандайча? Бала 6 жашка чейин, муну олимпоздор Куран сүннөттүн негизинде изилдеп чыгып атат. Бул жөн эле батыштык эмес. Балага 6 жашка чейин ата эне мээрим бербесе, ал бала Кудай сактасын, Кудай эле ынсап берип оңолуп калбаса, иман, ислам, тобо менен, ал зөөкүр, жүрөгүндө мындай кылчалык, дагы ырайым болбогон, каарыган адамды сабай турган зөөкүр бала болуп өсүп калат экен. Мээрим көрбөгөн, мээримге зар болуп өтөт экен. Неге коомдо зина көбөйүп атат? Адамдар бир тараптуу аялдарды эле, кыздарды күнөөлөп жатып калды. Булар ошого барбаган эркек зинага барбаса, аялдар зина кылбайт да, ар түрдүү түшкүнчү бар. Бирок зинага жетелеген бирден бир негизги себеп ата энеден мээрим көрбөгөн кыз, энеден мээрим көрбөгөн бала болуп атат. Кыздар өзгөчө, кыз баланын тарбиясы ушундай экен. Кызга атасы өзгөчө, эне берет. Атасы 6 жашка чейин мээрим бербесе, ал кыз келечекте жалган сүйлөгөн шылуун эркектердин сөзүнө жаны ачылып, ошол нерсеге ээрип, ээрчип кетет экен да. Ошон үчүн балдарды түрүлөй жетим кылбай, тарбия бериш бул жашоодо өтө чоң оор машакат экен. Бирок шариятта эреже бар, ал-гунму бил-гурум дейт. Машакаттын аркасында ушундай чоң ийгилик катылган деген эреже бар. Кыйынчылыктын аркасында ийгилик бар экен да. Биз эмне ийгилик кайсында? Кече ушул жерде отурсам, бир өзбек ата келип калды, өзү 90дон өтүп калыптыр. Мындай олия чалыш аппак киши экен да, сүйлөшүп бата бериңиз десем, бата берип айтат: "Балам, балдарыңдын тарбиясына көңүл бур, сен жете албаган нерсеге балдарың жетет" дейт. Биз жашоодо ката кетирдикпи? Балдарыбыз кетирбесин. Биз жашоодо жаңылыштыкпы? Балдарыбыз, урпагыбыз, биздин мамлекетибиз эртең келечеги жаңылышпасын. Биз жете албай калдыкпы? Раматылык чубаксыздас жете албай калган нерсе, биздин балдарыбыз ошол нерсени багындырсын ийгиликти. Демек, балдарыбызга кеткен убакыт бул эсептелбейт. Хадисте келет: "Куллу лахвин ялху бихил исламу батил илля салас". Адамдын көңүл ачкан оюн зооктун бардыгы бекерге кетирген убактысында суракка жооп берет, бирок үй бүлөсүнө, балдарына сүйлөгөн сөзү убактысыз жооп берилбейт экен. Балдарга кеткен убакыт мындай суроо чопкуту жок болот экен да биз. Ошого сөздү көбөйтпөйүн. Жашоодо экинчи нерсе, эң кыйын нерсе балдардын тарбиясы экен. Үчүнчү нерсе тирүүлүктүн бейиши. Могу жалганды бейишке айландырсак болобу? Болот. Кантип тирүүлүктүн бейиши? Ойлонуп отуруп ушул чечимге келдим.
никени кадырлап, кайып никени кадырлап, бул жаштарга биздерге тиешелүү. Бир никени сактап, ажырашпай, балдарды түрүү жетим кылбай никени сактаса, аялдай болуп, назиктигин сактап, аброюн, тазалыгын, ыйбалыгын, ынсаптуулугун, өзүнүн кыялын сактап, күйөөсүн урматтай билсе, күйөөсү үй бүлөнүн чыныгы башчысы болуп, адалдан камсыздап, аялын кызганып, шариятын чегинде бирок, жакшынакай аялына мындай бир өзүнүн каранын алып жүрүп, жакшы үй бүлө болсо, мына ушул тирүүлүктүн бейиши деп айтсак болот экен. Ушул тирүүлүктүн бейиши, анткени адамга күйө турган ата адамдын канаты, бирок эң жакын оң канаты эркектин канаты, бул ишенимдүү жанымдагы жубай экен. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хадижа энебиз. Эң исламдын түркүгү, ушуну унутпаш керек. Исламдын ополтоо түркүгү Хадижа энебиз болгон. Демек, мындан биз ала турган өрнөк, түрүүнүн бейиши ушу никени сактап, бири-бирин кадырлап, балдарды жетимсиретпөө экен. Түрүүлүктүн тозогу ата эне ажырашып, балдардын жетим калган экен. Неге дебейсизби? Инна шайтана бана аршаху алал ма дейт. Шайтан өзүнүн арышын, шайтан өзүнүн мамлекетин суунун, деңиздин үстүнө курат экен. Ошон үчүн бизде Кыргызда өтө диндар эл болгон экен да, кызга 40 жерден тыюу, караңгыда сууга жөнөтпөгөнү бекер эмес экен да. Жин илешип калбасын деген коркунуч болгон экен. Илгеркилер билет апаларыбыз. Ошон үчүн ушул айтылган экен. Жанагы шайтан өзүнүн мамлекетин деңиздин суунун үстүндө курду дейт. Шайтандын астында эң сүйүнтө турган, аны сүйүнтө турган амал үй бүлөнүн ажырашуусу экен. Шайтандын астында, биздин душманыбыздын астында аны эң көп сүйүнткөн нерсе үй бүлөнүн ажырашканы. Адамдын Кудай сактасын зина кылган, намазын таштап койгон, күнөө бирок ал жөнөкөй эле эсептейт экен. Аны менин эң кичинекей шайтаным азгырып коет адамды дейт. Бирок эң чоң шайтан мактай турган астындагы генералы башкасы үй бүлөнү ажыраштырып келгенге маком берет экен да, бийик даража берет экен. Ошого бекеринен бияк үчүнчү, бул дүйнөнүн бейиши никени сактап калуу деп айткан жокмун. Мына аталарыбыз, апаларыбыз бизге үлгү бул кишилер. Мына тизелеп отуруп айтайынчы. Карыган 70-80-90го келгенде ээрчип умрага келип атат. Бизге башка үлгүнүн кереги жок. Мына ушул апаларыбыздын колун өп, кызматын кылсак болду. Бирок бир маселе бар. Батыштын пропагандасы менен азыр биздин жаштардын мээсин, бардыгын эмес, мээсин жууп атышат. Кантип? Кайната, кайнене кереги жок. Өзүңдү өзүң бил, өтүгүңдү төргүл. Тилекке каршы кээ бир жолукчан жаш кыздарыбыз да буга берилип кетип атат. Ата динде 3 ата болот. Муну Имам Гозали айтат. Абукумуллади валладакум. Канынан себепкер болуп жаралган атаңар. Экинчи, абукумуллади завважакум. Өз кызын тартуулап берген, күнөстөп багып тырмактуу калдырбай, ушундук күнөстөп, бапестеп чоңойгон кызын тартуулап аманат кылып ишенип берген кайнатаңар силердин экинчи атаңар болот дейт. Кайын журт экинчи тарап. Үчүнчү, абукумуллади алламакум, дин үйрөткөн атаңар дейт. Дин үйрөткөн, караңгычылыктан имандууруна чыгарган. Мен токтоло турган нерсе экинчи. Көптөгөн келиндер, кайната, кайненеси азыр үйлөнгөндө шарт кылып атат. Мун туура алардын да эмеси бар, бирок биз карылардын кызматын кылып батасын алуудан качпашыбыз керек. Биздин нарк насил, биз өлкө болуп сакталыш үчүн иман, нарк насилибиз, каада салтыбыз керек болот. Ошон үчүн. Ошону бир улуулар урмат көрсөтүү. Ошол мына келин келип туруп, өзүнүн кайната, кайненесине ысык чайды демдеп туруп, жоолугун салынып туруп, мындай жылмайган мүнөз менен берсе, ата энеге билип коюңуз, аталарыбыз макул дейт, андан өткөн бакыт жок. Адам карыган сайын жаш бала болуп калат экен. Аталарыбыз муну тастыктайт. Кичинекей нерсеге көңүлү ооруп калат экен. Ошон үчүн биздин мына мен өзүм мисалы келинчегимдин кайната, кайнатасын мен өзүмдөн атамдай жакшынакай сыйлап урматын жайына коюшум керек. Келинчегим дагы менин ата энемдин урматын коюшу керек. Ошо менен биз өсүп көгөрөт экенбиз. Демек, тирүүлүктүн бейиши ошол никени сактап калууда. Айттык, акыретте 3 нерсе бар дедик. Эң чоң биринчи, акыретте эң чоң үмүт, эң чоң арзу, бул бир. Экинчи, бейиштен тозгон акыркы бир көпүрө. Үчүнчү, акыреттеги кейиш. Баягы эме бар го? Азыр кичине баягы эме болуп калбат го, бир позитив болуп калсын. Кинонун эң жакшыны алып келип туруп, анан ошол жеринен реклама кылып коет го. Муну кийинки сабакта айтам, 3 нерсени. Ооба, неге? Анткени башында бир бал жешибиз керек. Балды азыр жесек көңүлүбүз айланып кетет. Ошого акыреттеги 3 нерсени иншалла кийинки сабакта кылабыз.